Biz ушунда insan деген сөздү билесиз да. Insan, siz, biz бар го, тазаны жаман кылып турган нерсебиз. Ушунун атын insan. Жакшынакай салат жасап келди, оозго алып туруп эле чыгарып койсо, яна эч ким көргүсү келбей калды. Адам айтат, сен инсансыңбы? Не балесиң сен өзү? Эмне бала кылдың бул жакшы салатты? Аливей, эмне кылдың сен? Беш бармакты эмне кылдың дейт, оозго салып туруп. Болбосо жөн эле салып эле чыгарганбыз. Инсан не экенин көрүп атасызбы? Эгер ушу жутуп берип ашказанга калып, анан кайра чыгарса, Аллаху акбар, инсан сен жатак. Эгер арыдан ары чыгарып берсечи, ушунун атын инсан дейт. Биз өзүбүз көп эле текеберленип эле, кыйын болуп эле, сапсым болуп кете бербейли да. Аллахнын өкүмү таза, бизге келгенде булгана калат, булганат. Инсанды таптаза жууп, мочалкалап турупчу, бир ак шишенин ичине салып койсоңуз, эч нерсесине кирбей турган, бир да чаң кирбей турган. Өзүнөн өзү кир чыгат экен да. Өзүнөн өзү кир дейт да. Эмне үчүн? Биз топурактан жаралганбыз, тууганы. Ишенбей атпайсызбы? Биз эмнеден жаралган экенбиз? Топурактан жаралганбыз. Биздин денебизде топурактын бардык элементи бар. Алтын дагы бар, темир дагы бар, бардык күмүш, менделеевдин бардык элементи бар. Минха халакнакум ва фиха нуайдукум ва минха нухриджукум таратан ухра. Муса пайгамбар Фираунга даават берген да айткан да, түрлүү дааваттарды. Роб мынаке чыгыш батышты жараткан тигиндей мындай деп, ошонун арасында бир ушу дааваты бар эле. Алла Таалам айтат, биз силерди топурактан жараттык, топуракка кайтарабыз, дана топурактан дагы бир жолу чыгарабыз дейт силердичи. Жараткан Алла Субханаху ва Тааlanын сөзү. Ошон үчүн биз топурактан жаралганбыз, унутпаңыз. Бул Алла Тааланын мээрими, Алланын райымы. Алла Таалам сиздерге, биздергечи ушундай нажасатты биз көтөрүп жүрөбүз да, жаап, жакшынакай сулуу тери менен жаап койду да, болбосо любой жер сайсаңыз, же кан чыгат, же зара чыгат, же заң чыгат, же ириң чыгат. Биз өзү мына ушундай адамбыз да. Бизден чырпак чыгат, балекеттин бардыгы чыгат да. Түшүнөсүзбү? Ушунун бардыгын кой деп туруп, ушу нажастын бардыгын жаап койгон, скотчтоп койгон, сонун кылып туруп, эч бир нерсесин чыгарбай. Алланын мээрими. Биздин устазыбыз айтат эле, карап тур, Алла ушунчалык мээримдүү, субханаллах. Дүйнөдөгү карап туруңуз, эң сулуу кыз дейли. Ошонун мына жериненчи терисин алып туруп мына жака койсоңуз, бардыгы качып кетип калат. Бардыгы карап отурган, бардыгы качып кетип калат. Эмне себептен? Бул Алла Таала ошону жаап койду. Ата бул терини алып койсо билесизби адам кандай экен?